Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрдүн 2021-жылга түзүлгөн планынын негизинде 01:00 аскер бөлүгүндө жана анын карамагына кирген аскер бөлүктөрүндө комплекстүү жыл жыйынтыгын чыгаруу текшерүүсү өткөрүлүүдө. Текшерүү 2021-жылдын 15-октябрынан 30-октябрына чейин жүргүзүлмөкчү. Иш-чараны сапаттуу уюштуруу жана өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Коргоо министри генерал-майор Бактыбек Бекболотовдун буйругу чыгарылып, полковник Талантбек Талипов баштаган текшерүү комиссиясы түзүлгөн. Текшерүү аскер бөлүктөрдүн ошондой эле аскер кызматкерлеринин күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыгын баалоо, күжүрмөн жана башка пландоо иш кагаздарын иштеп чыгууда практикалык жардам көрсөтүү максатында уюштурулду. Негизинен текшерүү комиссиясына күнүмдүк аткарылып жаткан иш кагаздарынын аткарылуусу, өздүк курамдын моралдык психологиялык абалынын туруктуулугун, күжүрмөн мобилизациялык даярдыкты текшерүү боюнча ошондой эле коюлган кемчилдиктерди жоюуга көмөк көрсөтүү тапшырмалары Коргоо министрлиги тарабынан талаптар коюлган. Текшерүү учурунда аскер кызматкерлеринин аскердик билими текшерилип, бекитилип берилген куралдары менен ок атуу уюштурулду.